Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 февралда Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Индира Жолдубаеваны кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. 2018 жылдын 8 февралында өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында прокуратура органдарынын алдына коюлган коррупцияга каршы чаралар жана тапшырмалар талкууланды. Президент башкы прокурорго, прокуратура органдарына жана укук коргоо же өлкөнүн башка мамлекеттик органдары тарабынан жүргүзүлгөн негизсиз текшерүүлөр фактыларын жокко чыгаруу боюнча чара көрүү милдетин тапшырды. Тынымсыз текшерүүлөрдөн улам мамлекеттик органдар жана ишкерликтин толук кандуу иштешине жол бербей, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө жолтоо кылып жатабыз. Бул жөнөкөй жарандарды кыйноого жана алардын көйгөйүнө негизделген бизнеске айланып жатат деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Муну менен бирге укук коргоо жана башка органдардын мамлекеттик органдардагы коррупцияны алдын алуу боюнча көзөмөлдөө ишинин жетишсиздиги белгиленди. Ошондой эле кызматтык кылмыш фактылары, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык менчикти уурдоо тармагындагы кылмыштар жана коррупция боюнча кылмыш иштерин иликтөөлөрдү мыйзамсыз токтотуу же кыскартуу маселеси да талкууланды. Президент бул багыттагы бардык кылмыш иштерин инвентаризациядан өткөрүү жана тиешелүү кызмат адамдарынын иш аракеттерине юридикалык баа берүү тапшырмасын берди. Оогандан советтик аскерлердин чектелген континенттигинен чыгарылганына быйыл туура 29 жыл болду. Адаттагыдай кандуу согуштан курман болгондорго Куран түшүрүү бүгүн 15 февралда Бишкек шаарынын Борбордук мечитинен башталды. Бүгүн окуган Курандарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rahmetka ya Бүгүнкү күндө ошол таң эртеден ушу биз мечиттен баштайбыз. Анткени ошол баатырларча курман болгон жоокерлерибизди эстеп, ошолордун элестерине эртең менен Куран окуу болот. Биздин куралдаш досторумду ден соолук каалап кетем, иштерине ийгилик каалап кетем. Ушул Кыргыз элинде согуш болбосун, тынччылык болсун. Согушту билесиңер, башташ тез, токтотуш кыйын. Ошон үчүн ушу согуш болбосун дейм. Анан урматтуу ардагерлер, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Андан соң Бишкектин Борбордук Ататүрк паркында шаар мэри, ардагерлер жана баатырларча курман болгон жоокерлердин бир тууган жоро жолдоштору курман болгондордун эстелик монументтерине гүл жана гүл чамбарларды коюшуп, мекенинен кайтпай калгандарды эскеришти. Шаар мэри Албек Ибраимов, жоокер интернационалисттер жарандык милдеттерин так аткарганына сыймыктанабыз жана жакындарын жоготкондорго ыраазычылык деп сөзүн баштады. Сегодня мы склоняем голову перед их бесстрашным подвигом. И хотелось бы выразить огромную благодарность родителям, которые потеряли своих сыновей. Пожелать вам большого здоровья, терпения и успехов. Мы будем помнить память и подвиг наших воинов. Спасибо. Ооганстанда болгон согуш тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Аскери эксперттер дээрлик 10 жылга созулган Ооган согушунун геосаясий оюндардын алкагында болгон, эч кереги жок апаатсыз аламат болгонун айтса, ооганчылар өздөрү мамлекетибиздин чек арасына чектеш өлкөгө тынчтык орноттук деп айтышат. Канткенгинде да постсоветтик өлкөлөрдүн жоокерлери өз моюндарына тагылган интернационалдык милдетин абийирдүүлүк менен аткарып, эл алдында жүздөрү жарык болуп отурат. Баткен окуясында, Ош когалаңында да ушул Ооган аскерлери алдыңкы катарда болушкан. Ал эми ошол учурда азыркы ардагерлер 18-20 жашта болсо, бүгүнкү күндө алды 60-тан ашып калганын баса белгилеп, бирок жыл өткөн сайын арабыз суюлуп баратат деп кейит согуштун ардагери Бекболсун Үсөнбаев. Баягы жаш кезде алган залакаттын негизинде ооганчылар көптөгөн балдарыбыз дүйнөдөн кайтып кетип атат. Мен өзүм Аламин районунун алган ардагерлердин катарындамын. Былтыр эле бизде 17 жылы 5 балабыз каза болуп калды. 50-55 жаштан эле каза болуп калышты. Эми ошондой ден соолуктар бузулган нерсени кийин түптөлбөйт экенсиң. Себеби баягы ошонун залакаты кийин жаш келгенде келет экен да. Каргашалуу күндү бирге эскерип, согуштун атын угуп, дүүртүн сезе билген патриот эр-азамат жигиттер да бул тирүүлүктүн майрамына ортоктош болуп кайтышты. Тагыраагы Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши да куттуктоо сөздөр менен бирге чакан белектерин тапшырып өтүштү. Награждается медалью за укрепление ветеранского движения Бейшеев Жолдошбек Арзыгулович. Республикалык Баткен согуш ардагерлери бүгүнкү Афган согушунун катышуучуларын негизи эле Афганистанда курман болгон жоокерлерди эскерип таазим кылабыз.
дагы Афган согушуна катышып аман эсен келгендерге ден соолук, ишиңерге ийгилик жашоодо өзүңүздөр жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн иштеп аракет кылып атканыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз жана таазим кылабыз. Кошумчалай кетсек, Кыргызстандан Ооган согушуна 7400 жоокер барган. Алардын ичинен 300дөн ашууну курман болуп, 1,5 миңдейи жаракат алышкан. 600гө жакыны майып болуп кайткан. 2 кыргызстандык жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Мунун ичинен Ош аскер комиссариатынан 4200 жоокер жана офицер барып, 18 кайтпай калган. 4 жоокер дайынсыз жоголгон. 1 жоокерге Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Айына 6000 сом өлчөмүндө мамлекет тарабынан жөлөк пул алып турушат.